Мен Россияга барып иштеп келсемби деп жатам, бирок 6 айдан кийин нике бузулат дейт. Ушуга жооп берсеңиз. Ушул көп чубак стажга дагы берилди да, ушул суроочу. Сурай берет адамдар, билип туруп сурайбы, же унутуп калабы, же илим алууга кызыгышпайбы, кээде таңыркап каласыз. Бирок мен сизге жооп берейин, эми сиз чындап эле билбейт чыгарсыз. Нике деген бул мындай эскирип кала турган кийим же жип эмес, мындай. Убакыттын өтүшү менен созулуп отуруп мындай ажырап кете турганчы. Нике ушунчалык бекем нерсе, аалымдарыбыз айтат, эки нерсе бул дүйнөдө дагы акыретте дагы уланат дейт. Экөө шарты табылса. Биринчиси келиме, ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтып атпайсызбы? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ушул ыйман ээси боло турган, ыйман ээсин айландыра турган сөз калима, ыйык шахадат. Ыйманда өлсө акыретте да ушул ыйман уланат өз ээси менен. Экинчиси ушул нике. Ажырашпай, талак бербей никеде кайтыш болушса, акыретте да ушул нике уланат. Акыретке улана турган күчтүү нике 4 ай өттү, 6 ай өттү, 1 жыл өттү, 6 жыл өттү, 60 жыл өттү, бул эскерип калбайт. Ошо боюнча тура берет. Болгону ошо никенин ээлери болгон адамдардын көңүлү эскирип калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Нике ошо боюнча турат. Бир гана учурда үйлөнүп атканда, бул Тажикстандык кыргыз туугандарыбыз ушундай экен. Үйлөнүп атканда аял киши шарт койсо: урматтуу күйөөм, мен сизге турмушка чыгам, бирок бир шарт менен чыгам. Эгерде мени 4 ай, мисалы 4 ай же 6 ай же ушундай бир белгилүү бир мөөнөттү чектеп туруп, мисалы дейилчи, 6 ай мени нафака деп коет, тамак аш менен камсыздабай, менин кабарымды албастан таштап кетсеңиз, өзүңүз менен өзүңүз болот. Мен өзүмө өзүм талак берүү укугум болот, ошондой деп шарт сөз бериңиз мага десе, ошондой 6 ай жок болуп кетсеңиз, анан аял өзүнө талак берсе ажырап калышы мүмкүн ошол учурда шарттары менен. Андан башка учурда 4 айда башкада нике антип калбайт. Анан Россияга иштегене бараткан болсоңуз, келинчегиңиздин ошол акысын карап турушуңуз керек болот. Ал макулдугун алышыңыз керек болот да. Макулдугун дегенде ар бир 4 айда аялдын акысы бар да, максимум 4 айга чейин. Ошол себептен аялыңыз менен акылдашып, чындап оңтойлуу жакшы жумуш табыла турган болсо, анан барсаңыз болот. Барып жөн эле убактыңызды кетирип, жанагындай бузулуп кете турган болсоңуз, ырыскы кенен анда өзүңүздүн өлкөңүздөн да жашынакай аракет кылсаңыз болот, Кудайым буйрса. Айтор деген нике маселесиндеги сурооңузга жооп бердик.